Салам достор, кутмандуу кечиңиздер менен. Мен жана эле интернетте олтуруп бир аябай сонун макалага көзүм түшүп калды. Ошону албетте сиздер менен бөлүшөйүн деп чечтим. Анда эмесе сөз башынан болсун. Жубайымды кайрадан сүйүп калдым. 10 жылга чукул бирге жашагандан кийин келинчегим уруш жагак болуп көп ооруп калды. Андай мүнөзү мага жакпай баратты. Үйгө келсем кабагы бүркүү, балдарыма кыйкырып сүйлөйт. Кыскасы, аялыма көп көңүл бургум келбей, интернет менен алек болуп калдым. Аяктагы сулуу кыздардын сүрөттөрүн тиктеп, суктанып жатчу болдум. Аялым мага сүйлөсө же телефон чалса, кыска нуска жооп берип, кутулгуча шашчумун. Бир күнү жумуштан келсем, үйдүн ичи таптаза. Балдар өз бөлмөсүндө ойноп жатышат. Аш үйдө тамактын жыты буркурайт. Бөлмөмө кирсем, аялым терезенин жанындагы креслодо уктап калыптыр. Байкушум, мени күтүп олтуруп уктап кетти го деп ичим жылый түштү. Бир саамга аялымдын жүзүн тигиле карап калдым. Татынакай келбети, көзү, кашы баары мага ушундай жылуу, ушундай жакын сезилди. Турмуш тиричилик, бала чака деп, кара жанын аябай, бар убактысын үй бүлөсү үчүн курман кылган менин келинчегим. Турмуштун өйдө төмөнүндө, ысык суугунда жанымда болгон менин келинчегим. Көптөн бери эркелетпей, керек болсо жөн гана ал абалын сурабаганым үчүн өзүмдү жек көрүп кеттим. Жанына тизелей кетип, самайынан сылап, чекесинен өп алдым. Келинчегим ууртунан жылмая, акырын көзүн ачты. Көздөрүндө бир чети таң калуу, бир чети кубануу бар эле. Кечки тамакты ичкиче көпкө сүйлөшүп отурдук. Ошол кечтен баштап үйгө келгенде убактымды толугу менен үй бүлөмө, көбүнчө келинчегиме арнай баштадым. Бир айдын ичинде келинчегим гүлдөп, кулпуруп чыга келди. Көңүлү ачык, уруш жаңжал жок. Кыскасы, мен келинчегимди кайрадан сүйүп калдым. Аны менен бирге өткөргөн ар бир таң үчүн жаратканга шүгүр кылып жашап келем. Бир нерсени жакшы түшүндүм. Аялыма канчалык көңүл буруп, канчалык сүйгөн сайын ал жашарып, сулуу болуп чыга келет экен. Алланын алсыз кулу деп өзүн калтырган экен. Ошондуктан достор, бул айым гүл деп айтып коет. Ошондуктан гүлгө канчалык суу куюп жакшы карасаңыз, ошончолук өсүп, гүлдөп, жаркырап чыгат эмеспи? Андыктан аялды дагы жакшы карап, анын сулуулугуна сулуу кошуп, жүзүндө нур жансын десеңиз, анда мырзалар, бул нерсе өзүңүздөрдүн колуңуздар да. Дагы бир жолу ушундай макала окуп калдым. Түн ичинде жатаар алдында уктап жаткан аялымдын жүзүн карап, мага мындай ойлор келди. Ата-энеңдин үйүндө сый урматта жашап жатып, алардын мээримине бөлүнүп жашап жатып, күйөөгө тийип, чоочун адам менен чоочун үйгө турмуш сапарын улап калдың. Ата-энеңдин мээримин таштап, ата-энеңдин урматын таштап, мындай кыл, тигиндей кыл деген бир адамга жубай болуп келип калдың. Анан мен үчүн бардык жыргалын, сый урматын, мээримин таштап келген жубайымды урганга кантип колум көтөрүлөт? Мен үчүн эзели, атасы тааныбаган аялга келип, мага жөлөк болуп жаткан пендени кантип көңүлүн оорутам? Кантип мен ак никелүү аялымды Аллахтын каары астындагы ойношко алмаштырам? Кантип мени дүйнөдө башка адамды күтпөгөндөй күтүп жаткан аялымды таштап коюп, башка чоочун аялдар менен кафелеп жүрөм? Кантип мен Аллах мага аманат кылып берген пендеге кыянат кылам? Бул аманат үчүн кыяматта сурак баарын билип турат. Мунун автору Муса Жаныкулов экен. Аябай сонун жазылган, урматтуу мырзалар. Ошондуктан жубайыңыздарды жакшы болуусу үчүн, бул сиздерге жакшы мамиле кылуусу, сиздин үй бүлөңүзгө жакшы мамиле кылуусу, бул ар бир мырзанын өзүнүн колунда. Сиз канчалык аялыңызга канча жакшы мамиле жасасаңыз, аялыңыз сиздин туугандарыңызга ошончо жакшы мамиле жасайт. Эгерде сиз анын кылган ишин, кылган жакшылыктарын билбей, кайрадан эле аны жемелеп уруша берсеңиз, бул аялыңыздын да көңүлү ооруп, сиздин туугандарыңызды, сиздин өзүңүздү да жакшы каалабай калат. Ошондуктан
Баары сиздин колуңузда. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.